Саламатсыздарбы? Мен бүгүн логарифманын негизги касиеттерин түшүндүрүп берем. Логарифманы чыгарууда логарифманын негизги касиеттерин чагылдырган эрежелер орун алат. Логарифманын негизги касиеттеринин өзөгүн логарифмалык теңдештик түзөт. Биринчи касиетине таянып, логарифманын көбөйтүндүсү алардын суммасына барабар. Ушул эреже боюнча мисал иштеп көрөлү. Мисалы, логарифма 3 негизи боюнча 6-га, логарифма 3 негизи боюнча 2-ден 3-тү кошуу берилген. Биз муну чыгарууда көбөйтүү жолу менен чыгарып алабыз. Эгер логарифма бизге көбөйтүү жолу менен берилсе, кошуу жолу аркылуу чыгарабыз. Эгер кошуу жолу менен берилсе, көбөйтүү жолу менен чыгарабыз. Логарифма 3 негизи боюнча 6-ны логарифма 3 негизи боюнча 2-ден 3-кө көбөйтөбүз. Биздин жолубуз логарифма 3 негизи боюнча 2-ден 18 чыгат. Биз муну логарифма 3 негизи боюнча 9 деп жазып алабыз. Жыйынтыгында логарифма 2-ге барабар. Эми экинчи эрежеге өтөбүз. Логарифманын бөлчөгү алардын айырмасына барабар. Мисал иштеп көрөлү. Логарифма 5 негизи боюнча 75-тен логарифма 5 негизи боюнча 3-тү кемитүү берилген. Бул логарифманы чыгарсак, экинчи эрежеде эгер логарифма кемитүү түрүндө берилсе, аны бөлүү жолу менен чыгарабыз. Эгер бөлүү жолу менен чыгарса, берилсе, кемитүү жолу менен чыгарабыз. Бизге көрсөтүлгөн мисалда логарифма 5 негизи боюнча 75-ти 3-кө бөлүп алабыз. Жыйынтыгында логарифма 5 негизи боюнча 25 болот. Логарифма 5 болот. 5-тин квадраты 25 болгондуктан логарифма барабар 2 деп жазып алабыз. Кийинки мисалды чыгарсак, бизге логарифма 11 негизи боюнча кубтук тамыры ичинде 121 берилди. Бул мисалды чыгарууда 11-ди x катары жазып алабыз. Биз барабардыктан сол жагындагы 121 11-дин квадраты экендиги белгилүү. Биз 11 3-тен 2 деп жазып алсак болот. Силер буга чейин сандын логарифмасын чыгарганды билесиңер. Ошондо биздин жыйынтык x барабар 3-тен 2 деген маанини берет. 4-нчү мисалда логарифманын туюнтмасын эсептөөгө болот. Алгач берилген логарифмада 0,10 3 негизи боюнча x'ти табуу керек. Ал үчүн логарифманын алдындагы натуралдык санды логарифма 0,10 3 негизи боюнча 6-ны квадраты деп жазып алабыз. Мындан кийинкисин экинчи эрежеге таянуу менен бөлөбүз. 36-ны 12-ге. 36 6-нын квадраты экендигин белгилүү. Жыйынтыгында логарифма 0,3 негизи боюнча x 3-кө барабар. Бүгүн мен сиздерге логарифманын касиеттери жөнүндө түшүнүк бердим. Саламатта калыңыздар.